Казакстанда жолдорду курууга оңдоого жана тейлөөгө 79 жаңы материал комплекстүү сыноодон өтөт. Алар азыр лабораториялык текшерүүдөн ийгиликтүү өтүштү. Эми өлкө боюнча ар кандай жол участоктарында колдонулат. Сынактын натыйжалары кайсы технологиялар кеңири колдонууга ылайыктуу экенин аныктоого жардам берет. Мындай ыкма жол курулушунун сапатын гана жогорулатпастан, инновациялык чечимдерди алдын ала талдоонун эффективдүү системасын түзүүгө мүмкүндүк берет. Алардын арасында атамекендик илимий иштеп чыгуулар да бар. Сыноолор RSMBase санариптик платформасында жүргүзүлөт. Бул жол курулуш материалдарынын жана жаңы технологиялардын, лабораториялардын жана өндүрүштүк кубаттуулуктун бирдиктүү базасы болуп саналат. У нас 153 новых технологий и материалов сейчас в базе. Азыр базада 153 технология менен материалдар бар. Анын 41 жашыл макамга ээ. Демек бул технологиялар толук ишке киргизилип жатат дегенди билдирет. Бул битум түрлөрү, топуракты турукташтыруу ыкмалары, технологиялык процесстер, техникалык карталар жана башкалар баары базада көрсөтүлгөн. Технологические процессы, то есть тех карты, которые у нас есть, все это отражено.